Эң биринчи, ар бир ушундай нерсеге туш болгон бала, адам баары билиш керек. Силердин күнөөңөр жок. Силер өзүңөрдү күнөөлүү сезбешиңер керек. Ал ошо нерсени кылган адамдын көйгөйү, ал ошонун проблемасы. Ага сиздин күнөөңүз жок, өзүңүздү күнөөлүүмүн деп кабыл албаңыз. Эч учурда сизди эч ким, билген, акыл эстүү адам сизди күнөөлөбөшү керек, күнөөлөбөйт дагы. Экинчиден, ушу кээ бир ушу биздин эмелер бар да, пословица, макалдарыбыз бар да, ушу алар көп учурда туура келбейт. Мынтип айтып калат. Бир жакында эле бир эмеден окуп алып таң калдым да. Кичинекей кызга ошондой бир зордук зомбулук болуптур дагы, анан кийин эми ошо эркек кишилер комментарийлерде жазып атышат да. Өзү 6 жаштагы кыз экен. Анан орус сегмент болчу, теге эменин соц тармактардын. Анан мындай айтып атышат да. Баягы ошондой эле да, кунаажын көзүн сүзбөсө, анан кийин эмне, ооба ошондой бирдеме, эми Кудай урбады, 6 жаштагы кызды кунаажын деп ким айтат? Айланайындар, сүйлөгөндөн мурун мындай билишиңер керек да. Бул комментарийлерди ошондой учурга туш болгон кыздар, балдар дагы бар көп учурда. Алар дагы окуп атышат. Биздин кичинекей бала эмне ала алат? Сиздин деле урматтуу окурман, сиздин деле күнөөңүз жок. Сиз эң биринчи сиз ошону түшүнүшүңүз керек да. Сиз ошону түшүнбөйүнчө алдыга жыла албайсыз. Өзүңүздү күнөөлүү кылып эле, өзүңүздү басмырлап эле, мен кылган үчүн ушундай болуп калды деп кабыл албаңыз. Эң биринчи ошентип биринчи баягы кадам жасаганды үйрөнүңүз да. Сиздин күнөөңүз жок, эч күнөөңүз жок. Өзүңүздү жакшы көрүңүз. Өзүңүздүн жең соолугуңузду караңыз. Өзүңүздү сиз деген жакшы, сиз дагы, мен ойлоп атам, жаш эле болушуңуз керек. Жакшы нерселерге жашоодо туш болосуз. Ал нерсе сизди деген басмырлап эле баягы жаман жашоого туш келтирбеш керек да. Өзүңүздү жакшы көрүңүз.